Жөн. Мен жарым мен чүргөм. Ушпаңыздар. О мен келип чүргөм мен. Ушпаңыздар. О мен Жалған айтқандың күшін жауап бересің, ұқтың ба? Ана сіз сот болсоңуз кестирбеймиз. Кестирбеймиz. Мына мен да чүргөм, о жерде мына күбөлөр бар. 2 жыл эме чүргөм. Аты жөнүн билбейсизби, кимден сатып алганыңызды? Билбейм. Сатып алдык, анан ушундан баштап эле о Дарыкка деген эже келип эле, мен кошкорлукмун, мен сен бир тууганың болом, эжекем болоң. Мага акча бер деп баштады даже. Акча бер? Акча бер. Мына $5000 бер дегенсиз, бу жерге. Мен ошону бүтүрөм дегенсиз. Мына сөз начы, мына Аллах Таала карап турат. $5000 бер, анан ортодон бул жерди сатып ийгенсиңер силер. Билесиңерби? Сатып ийгенсиңер жана Азирет деген балага. Азирет деген баланы да күйгүздүңөр. Ана мен бу жерге бу забордун баарын өзүм курдум. Таш эмен шагылдын баарын чүрдүм. Фундамент куюп баштаганда булар дарбазаны талкалап туруп кирип туруп кайта забор эме фундамент куячат. Сөзүңүзгө аралжы. Тиги эже айтуусу боюнча, эженин айтуусу боюнча бул жакта ичинде курулушту мен курганмын деп атат. Жок, эчтеке тиешеси жок. Ага кандай дейсиз? Жок, эчтеке тиешеси жок. Мен курдум анда. Тиешеси жок. Мен фундамент куюп баштаганда силер келип туруп забор дарбазаны талкалап туруп кирип коюп атпайсыңарбы? Аркажа. Эшке, мына кошкорлукмун, чолпондукмун деп айткансыз. Ана мен болгон бу жактагы болгон песка блок жана эме фундамент эме шейбе немелердин баарын колдонуп атышат. Чын менен. Аны айттым, Дарык эже десем, менден кайта $5000 требует этти. Бу жерге тиги $5000 бер. Ошо мен сага чечип берем деди. Мыйзамдуулук менен деди. Анан кимден сатып алгансыз билбейм, 12 жыл болду чыны менен. 2 участок алганбыз, Москвада иштеп, бизде мигрант болуп, мына келинчегим экөөбүз тең чогуу жүрүп ошентип эткенбиз. Сөзүңүзгө аралжы байке. Сиз кимдегенден сатып алгансыз? Канча акчага сатып алгансыз? Ошону айтып коесузбу? Эми ал убакта 12 жыл мурун $3,500 ушундайдан сатып алганбыз да. Бул участокты? Жок, экөөнү. Экөөнү $3000 калгансыз, Жок, $3,500 алгам. $3,500, Ошондо жалпы $7000 эки участок алып атасыз. Айтсаңыз, сизге ошол сатып алгандан кийин атайын бир кагаз бердиби? Берилген. Доверенность бар. Бир көрсөтүп берип кое аласызбы? Жем азыр менде доверенность жок, мына кызыл китеп чыкты. Бүт мыйзам чегинде эле. Жок, сиз кайра доверенность жок деп атасыз да, байке. Сиз башында сизге колуңузга кандай документ берди эми? Сиз акчаны бердиңиз, нотариус аркылуу алып кандай документ бердиңиз? Чын айтайын, 12 жыл мурун мен унутуп калдым, эсимден чыгып кетти. Бул жердин баарында талап болчу. Бүт талап болчу. Анан доверенность берди, доверенность берген. Чын мен бул эжеке деле билет, анан баарын билет. Анан келип эле ушинтип эле эметип атат. Монун баары менин жерим деп айтты. Мисалы, бул жерде 10 канча гектар дедиңиз эле? Аркыжа. Эмне негизинде китеп чыгарып жүрсүз анда эчтеген жок. Билбейм, мен эчтеген анда мен урда болгон жокмун да бул жерде. Байке, бул жак кимдики билбейсизби, куштаңыз? Бул ким деген атын унутуп атам. Аксылык болуш керек болмам ушундай. Заборду кайсы жылы тургузгансыз? Мен забор тургузуп баштаганда Дарык эже келди. Дарык эже келип туруп ошол жерден баштады. Не деп? Нуркулдун немеси болуш керек бул участок. Нуркул деген эмес да. Мен забор тургузуп баштаганда эле келди. Мага $5000 бер. Бул жер мыйзам чегинде мен сага чечип берем деди. Анан эмнеге берем дедим. Мен бул жерди сатып алгам. Мыйзам чегинде мен урда алган жокмун. Деп эметкенбиз да. Анан эле келип эле коркутуп үркүтүп эле ушинтип эле эметип атты. Тиги жана революционерлер да алып келди, 7-апрелдин нерселерин алып келди. Буларын алып келди, мындай чорныйларын алып келди, бирдеме окутуп атты. Бир сураныч бар. Биз азыр элге эженин далилдүү документтерин чагылдырып берип атабыз да. Эже дагы ошол боюнча сүйлөп атат. Сиз дагы ушул үй боюнча сүйлөп бердиңиз. Эми сиздин документтериңизди бир көрөлүчү, жүрүңүз. Жок, мен азыр документ жанымда жок. Каякта? Мен жаңы келдим, келинчегимде. Азыр ошо тиги. Келинчегиз каякта? Келинчегим ошо Айылда, Кочкордо да. Кызыл документти, кызыл китепти алып кеттиңиз досакты. Алып кетип калган, Азыр өзүңүз жалгыз жашап атасызбы? Жок, мен балам жашап атат. Азыр мен жаңы эле келип ошо балам менен учашып кетейин деп келип калдым. Мен кургам заборду. Заборду сиз? Заборду мен курсам, тиги мен дарбазаны талкалап туруп, бул фундаментти куюп башташат. Мен жокто. Мен Айылдамын да, Кочкордо. Анан келип эмени көтөрө баштайт. Мен да көтөрө баштадым. Мен да кирпич түшүрдүм. Мол кирпичтерди түшүрдүңүз, Бул жарым көтөрүп баштаганда мен жөн.
Men jarım men çürügem. Uruşpаңыздар. O men girip çürügem men. Yok bilет bir kalpa. O men girip çürügem. Ma bu sosetlerdi dalil. Spravkaları var. Sosetler dalil. Hala fundamenttiga darvozani talqilab qo'yib atchat chini menen. Darvo men aytdim, Aziret, Ejike, eме кылбаңыз. Desem болбой ушул эмени дарвозаны талкаптып кирип куруп атышат мына. Бүт кошунан бар далил бул жерде далил. Тетиги временканы сиз салгансыз? Мен салдым. Андагы сиз салды я. Кайсы жыл салдыңыз? 2 жыл болду да. 2 жыл болуп калды. Эптеп. Сиз келгенге чейин ушул курулуш бар беле же сизден кийин пайда болду ушул мына? Жок, мына эми десвисасын айтайын, ой мен фундаментти дарбазаны талкаптып кирип атпайбы, заборду ичине дарбаза коюп койсом, келип талкаптып кирип ошол эмени куюп атышат фундаментти. Кайсы жыл болду ошол окуя? Эсимен чыгып кетти ушу эми. 19-20 Бир эстеп айтып берсеңиз. Бул жалпы кызыл китепте канча сотук деп турат? Жерин аянты. 4 сотук, Анан сиз ошол кимден сатып алганыңызды бир тактап койсок болобу байке? Жок, мен 12 жыл болду да, 12 жыл болуп кетти да. Унутуп калды. Экенин билбейм. Бирөө келип эле ушул жерде ал деди, сиз алдыңыз, Ал жерде мыйзам чегинде эле мына эме доверенность берди. 2 участок алдык. Ошо доверенностьти бир көрсөк болобу байке? Доверенность Элге дагы далил катары чыгарып коюшубуз керек да. доверенность эмес, бизге кызыл китеп чыкты. Госак чыкты. Госакты чыкты. Бирок Госакты кайсы токтомго, кайсы чечимге таянып чыкты, ошол боюнча бир айтсаңыз. Барыбыз мыйзам чегинде болот. Сокулукка барды, мен келинчегим барды. Эми ошо боюнча эле эмени чыгарып беришти. Мен бул жерде базып алган жокмун, урдуп алган жокмун, мисалы. Неге сиз өзүңүз салыпсыз го? Ошо негизи, эгер ошо спор болсо, бул туруп ташалам. Мени карап тур. Мен сөзүм угуп тур. Мен жаш бала эмесмин. Мына акча требут этип, Эжеке, сиз акча требут эткенсиз менден, билесизби? Акча требут этилсиз. Балам, анда жарымдагы сүйлөп атканды оозун басып тур. Мен сүйлөйм азыр. Айта бериңиз. Аркажа, келип божон акча требут эттиңиз беле? $5,000 бер. Мен сенин божон документти чыгарып берем, кызыл китебиңди. Алданды сотко берем. Сотко беребиз. Келдик эмес. Бергиле мына сотуңарыңыз бар. Мен бул жерде урдуп алган жокмун, базып алган жокмун. Мен көрөмүн мына канча киши деген бар. Ошол кирпичти түшүргөнүн көргөн, ошол жерде жүргөн бир туугандар бар. Бардык көрүп естип барам. Ал дагы жалган информация бергендиги үчүн алдарны атпай статья менен кестиребиз. Сен ойлоп, ал дагы жалгы. Мен колума Кестирбегиле, макул. Колуңар. Сиз сотсуз бу. Кестирбегендей. Мыйзам деген бар. Мыйзамдын алдында кеп башың менен жалган айткандын үчүн жооп бересиң. Уктуңбу? Анда сиз сот болсоңуз кестирбеңиз. Мына мен да чүргөм, бул жерде мына күбөлөр бар. 2 жыл эме чүргөм. Мага $5,000 бер деди. Кел, ошентип баштабаңыз белесизби? Мына бул жерде мына. Кырайып турат, алактан карап турат. Сен жооп бересиң, кеп башың менен. Мен неге жооп берем? Мен неге жооп берем? Келип мыйзам чегинде көргүлө. Мен бул жерден келип кызыл китеп жазатып алган жокмун. Же бирде мен бирөөнүн жерине келип баскынчы кылган жокмун булар деп болуп. Андан баскынчы булар болуп атышпайбы? Чын менен, мына забордун баарын өзүм келип эптеп биртке тыйын чогултуп, майда чүйдө бирдеме кылып атам мен. Келиңиз, сен кирели, жүрүңүз. Жок, кирбегиңиз. Жүрүңүз сен. Кирбегиле. Жок, бир ачып көрсөтүп койбойсузбу? Жүрүңүз сен. Неге айтып атпайм, келинчегим келсин. Жок, элде күмөн саноо болуп калат да, биз далил кылып көрсөтүшүбүз керек да элге. Жүрүңүз эми. Далил катары көрсөтөйүн. Жүрүңүз. Ошолорду бир көрөлүчү. İçindeki emek kulpun var taşlaşkan.